Дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө, анын ичинен Кыргызстан менен Орусияда 50 жаштан ашкан ар бир 3-чү аял, ар бир 5-чи эркек остеопорозтон жабыркайт. Мунун келип чыгуу себептери жана дарылоо боюнча алдыда маалымат аласыздар. Саламатсыздарбы? Сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлогон ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз организмге кальцийдин жетишпестиги эмнеге алып келет деген теманын алкагында маектешебиз. Дал ушул тема боюнча эгерде сизде да кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланыш үчүн телефондор 082 код аркылуу 24487 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу коноктору мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Ирсалат Абдилашимова Ош шаардык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун 7-чи филиалынын үй-бүлөлүк дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Нурлан Макамбаев, Ош областар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын сынык жараат бөлүмүнүн дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач дал ушул биздин тулку боюбузду кармап турган сөөктөрдүн түзүлүшү, сөөктүн түзүлүшү жөнүндө айтып берсеңиз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, адам баласынын бүт сөөктөрү 200дөн ашуун сөөктөр болот. Адам баласынын денесин кармап турган бул омуртка тутуму бүт дененин ортоңку кармап турган опорасы болуп эсептелет. Омуртка тутумун өзүңөр көрүп тургандай, баш сөөгү, кол сөөктөрү, көкүрөк көөдөнү, таз сөөктөр жана бут сөөктөр бекеп турат. Бул сөөктөрдүн эң алгачкы түзүлүшүнө фосфор менен кальций өтө чоң роль ойнойт. Бунун жетишпегендиги көптөгөн ооруларды пайда кылышы мүмкүн. Сөөктөрдүн катуулугун фосфор жана кальций заттары, минерал заттары кармап турат. Жакшы. Демек, биз сөз кыла турган кальций бул сөөктө болот, сөөктө болот. Анан сөөктүн ички курамында кандай суюктук сымал болобу же башкача болобу, кандай түшүндүрүп бере аласыз? Сөөктүн түзүлүшүндө ичинде сөөктүн остеобласт, остеокласт жана остеоцит деген бөлүкчөлөр бар. Алар сетка сымал сөөктүн катуулугун кармап турушат. Ушул сетка сымал сөөктүн катуулугун кармап турган бөлүкчөлөрдө кальций жана фосфор заттары жайгашат дагы сөөктүн катуулугун камсыз кылышат. Жакшы. Мына ушул кальцийди биз тамак аштан алабыз деп айтып келебиз да. Негизиненчи кандай тамак аштардан алабыз, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Бул кальций өзү микроэлемент, бул сөөгкө эң керектүү микроэлемент болуп эсептелинет. Ошондуктан кальций ичкен тамактардын керектүү заттардын баардыгынан эле кирет. Болот составындачы. Сүт оокаттарында көп болот көбүнчөчү. Творогто, сүттө, айранда, каймакта, ошондой эле бобовый эмелерде дагы болот да. Дан эгиндеринде. Жанагы мисалы фасоль ушуларда бүт болот. Этте деле бар, балыкта деле бар. Бирок сиңүү эмеси аркылда молочный продукталар жакшыраак сиңет да, бул кальций. Сиңимдүүлүгү жакшы. Сиңимдүүлүгү жакшы болот. Жакшы. Айтсаңыздар, негизинен мына ушул болжол менен адам баласы күнүнө канча организмине канча кальций кирип туруш керек, же канча кальций кайсы ушу тамак аш менен чогуу кириш керек? Мисалы үчүн мынау возраст бир 40 жашка чейин где-то 1000 миллиграмм кальций кириш керек, балдарда 500 нормада кириш керек. Боюнда бар келиндерде 1200 миллиграммга чейин кирет. Жашы өтүп калган, 50 жаштан өтүп калгандарга дагы 1200 ушундай көбүрөөк сапталыш керек, кирип туруш керек күнүнө. Демек, кош бойлуу аялдарга жаш өткөн адамдарда көбүрөөк кирип туруш керек күнүнө. Жакшы. Жогоруда айттыңыздар да, сиңимдүүлүгү жакшы сүт азыктарынын депчи. Анан кайсыл учурда, мисалы, тамак аш менен кирген кальций организмге сиңбей калат, ушул боюнча айтсаңыз. Кофени көбүрөөк ичсе сиңбейт болчу. Анан кийин бобовый жанакы фасолдорду да көп жесе, бул да сиңбейт да. Арак, мына ичимдиктер дагы кальцийдин организмге сиңип кетишине бул тоскоолдук жаратат да. Ошон үчүн
кальцийлүү тамактарды жегенден кийин чай, кофе, анан кийин фасольдорду көп жебеш керек да, ошондо сиңбей калат да кальцийчи. Нурлан мырза, байкадыңызбы соңку убакыттарда мына ушул кальцийдин жетишпестигинен, ушул сөөктүн каттуулугу жакшы болбогондон, мисалы мурда жашы улгайгандар бара турган болсо, айрым бир ушул сөөккө тиешелүү оорулардан жабы тартып, бүгүнкү күндө жаштар да баратабы. Себептен да айтайын дегеним, бүгүнкү күндө жогоруда айткан кофе же болбосо газдалган суусундук элдер аябай кенен пайдаланып калды десем болот да. Азыр турмуш шартка байланыштуу бизде газдалган ичимдиктер өтө популярдуу болгондуктан жаш адамдар, жаш өткөндөр деле ушу газ суусундуктардын көп ичкендигине байланыштуу ар кандай алкогол ичимдиктерин ичкендигине байланыштуу табака, сигарет чегүү, тамеки чегүү ушулардын кесепетинен остеопороз оорусу пайда болуп, сөөктүн сынып калуусу көп кезиги утат. Бизге мурун жаш өткөндөрдөн 70-тен жогору кишилер кайрылган болсо, азыр 50 жаш, 45 жаш ошого окшогон оорулар көбүрөөк түшүп калып атат. Себеби бул айтып кеткендей эле, баягы эле тамактануунун бузулушунан, ар кандай жаман привычкалардын эсебинен ушул кальций менен фосфордун сиңимдүүлүгү начар болуп, сөөк бат сынып калып атат да, остеопороз оорусуна кабылып калышат. Жакшы, адам баласы өзүнүн ушул организмине кальций жетишпей жаткандыгын кантип байкаса болот? Себеп дегенде биз сөзсүз түрдө кайсы бир оору белги бербесе эч качан дарыгерге кайрылбайбыз да. Кантип байкаса болот? Белгилери болот да, бул кальций жетишпештигичи. Бул биринчиден алы куруйт, чачтары деген суюлуп, өңсүз болуп, түшүп чачычы. Анан тырмак сөөктөрү деген жукарып, андан кийин тиштери сынып, особенно боюнда бар кезинде курт жебеген эле тиштери сынып кетет да, ошо кальцийдин жетишпегендигинен. Ошондон байкалат. Анан кийин ошондо биз кальцийди анализге жөнөтөбүз. Анан кальцийдин азайганын белгиси билинсе, анан кальцийди тамак түрүндө, дары түрүндө эме кылса болот, толуктаса болот да. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келди, алгачкы суроо. Саламатсыздарбы дейт. Эмнегедир дейт, менин тизем дейт, какшап ооруйт дейт. Какшап ооруйт. Анан угуп калдым дейт, кальцийдин жетишпестигинен улам тизе ооруйт деп уктум дейт. Анан кантип ошол кальцийди толуктасам болот деген суроо калтырыпты да. Андай ооруларды биз биринчиден өзүбүз көрүшүбүз керек. Рентген снимка ооруган жерлерин, сөөктөрүн түшүрүп, биз диагнозду аныкташыбыз керек биринчиден. Диагноз аныкталгандан кийин биз ар кандай кеңештерибизди бере алабыз. Бизге Ош областтык ооруканада өзүбүздүн поликлиникабыз бар. 7-кабинетте травматолог ортопед дарыгер отурат. Дайым келип кайрылсаңыздар болот. Кеңешибизди беребиз. Рентгендик изилдөөдөн кийин атайын сүрөт чыгат, ошол сүрөтүндө демек байкалат экен да, Байкалат. Кандай болуп калат, мисалы? Азыр ала келбепсиз негизинен. Көбүнчө сөөк өзүңүздөр сүрөттө көрүп тургандай, сөөктүн омурткалардын бири-бирине туташкан жерлери бар. Муунда сөөктөрдүн бири-бирине муун аркылуу туташкан жерлери бар. Ушул туташкан жерлери бири-бирине жакындап, сөөктүн структурасы бузула баштайт. Ошол мезгилде биз ар кандай диагноздорду коебуз. Анын диагнозун биз оорулары бир ооруга өзгөчө көңүл буруп, тактап, анан диагноз тактайбыз. Жакшы, кальцийдин жетишпестиги бул сөөктүн бат сынып калуусуна алып келет, же болбосо остеопороз оорусун жаратат деп айттыңыздар да. Дагы кандай ооруларды жаратышы мүмкүн мындан башка да? Бул кальций жетишпестиги бала кезден баштап эле ар кандай ооруларды алып келет да булчу. Мисалы үчүн жаңы эле төрөлгөн балдарда деле кальцийдин жетишпестигинен сөөктөрү өзгөрүп, буларда неме деген рахит же болбосо ити деген оору пайда болот да. Ал итидин белгиси сөөктөрү жукарып, эмгектери деген чоң болуп жабылбай, балдардын эмгектери болот да башында. Ошо сөөктөрү жабылбай, буттары ирийип, чачтары өспөй, анан кийин иштеи жок болуп, тамак жеши начардап, итидин белгилери болуп, салмакты жакшы кошпой, анан бул деген булчуң дагы өсүүсү начардайт да, кальций жетишпегендечи. Ошон үчүн дагы балдар арык болуп,
арык болуп буттары о түрүндө болуп калат да, ити болгон балдарчы. Өзгөрүп сөөгө. Анан жаш сәл өтүп калгандан кийин уже кальцийдин жетишпештиги тиштери сынып баштайт. Например, көбүнчө төрө жашындагылар 16 жаштан 49 жашка чейин. Булар деген төрөгөндө кальций көп расход болгондуктан булардын тиштери бузулуп эле, тиштери сынып, чачтары түшүп, боюнда болгондо ошо кальций жетишпей чачтары түшүп, анан кийин сөөктөрү ооруйт, булчуңдары ооруйт ушундай. А жаш өтүп уже 50 жаштан өткөндөн кийин бул кандан калуу белгиси келип калгандан кийин климактерийский периоддо еще дагы көбүрөөк белине баштайт да. Кальций недостаток болуп, буттары ооруйт, сөөктөрү ооруйт, булчуңдары ооруйт, тез башы ооруйт, уйкусу качат, ошо кальций жетишпештиги ушинтип билинет да. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы, менин жашым 53-тө. Ревматоидный полиартрит менен ооруп дейт. Азыр остеопорозго өтүп кетти дейт. Эмне кылышым керек, кандай дары-дармектерди ичишим керек деген суроо калтырыптыр да. Кандай кальций ичейин деген суроону калтырыптыр. Бул оорулуу баягы айтып кеткендей эле ревматолог дарыгери бизде кабыл алат. Ошол областтык ооруканада ревматолог дарыгерине кайрылып, ал жерден кеңештерди алып, кошумча бизге дагы кайрылса болот. Биз кеңешибизди беребиз. Кальцийге тапшырыш керек анализгечи. Анан кийин кальцийди назначение кылат, любой врач кылат аны. Жакшы. Кальцийдин жетишсиздигинен организмде зат алмашуу дагы бузулуп, иммунитет да төмөндөйт деп айтылат. Ушул боюнча кеңирээк айтып берсеңиз. Иммунитет түшүп кетет. Иммунитет түшүп кеткенден кийин табити начардап, каны азайып кетет, анемияга түшүп болушат да, бул кальций жетишпегендиктенчи. Каны түшүп кетет, тамак ичүүсү начардайт. Анан кийин тез грипп боло берет, мына сезон башталганда, кышкы сезондочу. Ошо иммунитеттин түшкөнүн ошондон билсе болот. Тынымсыз вирустук оорулар менен ооруй берет. Анан жай мезгилинде болсо ич өткө оорусу менен ооруй берет. Иммунитет түшкөн балдар деле, чоңдор делечи. Ошондо сөзсүз анализдеш керек булардычы. Жакшы, мындай кызык суроо келиптир да, саламатсыздарбы, жашым 33-тө дейт, анан 3 балам бар дейт. Балдарымдын тиши бекем болуш үчүн, себептери бекем болуш үчүн дарыгерлерге кайрылбай эле дейт, кальций глюконатты бере берсем болобу деген суроо калтырыптыр да. Анан өзүм дагы иче берейинби ошону деген суроо калтырыптыр. Аны кальцийди врачтардын көрсөтмөсүз иче бергенде бул кальцийдин көп болуп кеткенинде бул организмге зыян да. Сөзсүз кайрылыш керек врачкачы. Демек, иче бербеш керек. Дарыгерге кайрылып, жетпегенде да оору пайда болот, өтүп кетсе да оору пайда болот кальцийчи. Глюконат кальцийде onu жей берген болбойт. Сөзсүз кайрылыш керек. Сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, дарыгер анын салмагына карап, жаш балдарга балким ошого карап өз дозасын жазып берет. Жазып берет. Жакшы. Саламатсыздарбы, балам 9 айлык, эмнегедир бат-батта тердей берет дейт. Бул эмненин белгиси деген суроо калтырыптыр да. Тердей бергени ошо рахиттин белгиси да, бул как раз. Чачы түшүп, тердеп, алы уруп, рахиттин башталган белгилери, чачтары кулактардын үстүлөрүндө кырылып түшөт, алы уруйт, тердейт. Эмчек эмип атканда да тердей берет, ошо рахиттин белгиси да башталышы. Кайрылып, кальцийди ичиш керек. Жакшы, бул жерде дагы азыр суроону толуктап кетти. Төбө чачы бир аз аздай сезилет дейт. Ошо азып түшүп атат да, ошо кальций жетишпегенден кийин. Түшүп баштайт чачы. Тез аранын ичинде көрүнүш керек врачка, үй бүлөлүк дарыгерге жолугуп, анализдерин тапшырып. Жакшы. Сөзсүз көрүнүш керек. Кальцийди биз жогоруда айттыңыздар, тамак аштардан алабыз деп да. Анан бул жерде тактап айтып койсунчу, кайсыл тамак аштарда өзгөчө кальций көп деген суроо калтырыптыр да. Тамак ашта эң көбү ушу сүт азыктарында көп кальцийчи. Сиңдүүсү да жакшы. Ошон үчүн сүт, творог жеш керек, айран ичиш керек, каймак жеш керек. Ошо эң көп ошо. Жеш керек. Жакшы. Бизде мисалы үчүн жашы өткөндөр эмне үчүн булар деген остеопороз болуп атат. Булар сүт продукциясын жакшы кабыл кылбай коюшат да, жакпайт деп элечи. Ошон үчүн дагы остеопорозго алып келет да. Мисалы орус улутундагылар, биздин мына мусулмандарга караганда көбүрөөк сүт немесин кабыл алышат аларчы. А бизде мусулмандар сүттү жаш өткөндөн ичпей коюшат да. Ушу ичип туруш керек, сүт, айран, каймак. Тамак аш рациондо дайым болуш керек. Ооба. Мисалы, кээ бир витаминдерди, мисалы,
көп кайнатканда жоголуп кетет деген дагы сөз бар да. Мисалы бул учурда айтсаңыздар, мисалы биз холодец жасайбыз, көп кайнатабыз деген, бул учурда кальций жоголуп кетпейби? Же болбосо сүттү деле көбүрөөк кайната турган болсо? Кайнатканда Анын туруктуулугу канчалык? Бул жерде ушул минерал кальций заттарын кабыл алууда өзгөчө көңүл бура турган жерлери бар. Тамактануу учурунда биз кальций назначение кылабыз. Кальций препараттарын назначение кылабыз. Ошол мезгилде кофе, кара чай, көк чай ичпеш керек. Кайнатылган суу ичиш керек. Себеби эмне себептен буларды ичпеш керек деп айтсак, кофе менен кара чай бул составында никотин бар. Никотин бул кальцийдин сиңимдүүлүгүн начарлатат. Начарлагандан кийин организмге кальций түшпөй калат дагы. Ар кандай кальцийдин аздыгынан ар кандай оорулар, жаш балдарда рахит оорусу, чоң жаш өткөндөрдө остеопороз оорусу пайда болуп атат. Саламатсыздарбы? 5 жана 7 жаштагы балдарыма дейт, кандай кальцийди сунуштайт элеңиздер деген суроо калтырыптыр. Азыр кальцийдин түрү көп аябайчы. Кальций дитриникамет бар, кальциамин бар азырчы. Врачка кайрылып, аны дозасын такташ керек ар биринчи. Анан жана глюконат кальцийди жей беребиз деп атат го. Глюконат кальцийди акырындап жеш керек. 10доп, 20лап жеп камен болуп атат да, ону ондой кылбаш керек. Жакшы, ушул учурдан эле айтып кетсеңиздер, кальцийдин мисалы организмде көп болуп кетүүсү дагы эмнеге алып келет, ушуну айтсаңыздар. Бул деген таш ооруларын алып келет да, бөйрөктүнчү. Мочекаменный болезньге алып келет да. Ошон үчүн кальцийди жеп, көп жегендерде ушу сөзсүз таш пайда болот почкадачы. Сиздер Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн биз кальцийдин жетишпестиги эмнеге алып келет деген теманын алкагында маектешип жаткан киргизебиз. Эгерде сиз үчүн да кызык болсо, сөзсүз түрдө суроо берүүнү унутпаңыз. Телекөрүүчүлөрдөн келген суроолор бар, анда токтолуп кетсем. Саламатсыздарбы? Мен 20 жаштамын дейт. Бешенемден көп тер чыгат, тердей берем дейт. Эмне себептен? Мага да кальций жетишпейби деген суроо калтырыптыр да. Мындай учурда көп оорулар бул тер дегендикке алып келет. Анын анализдерди тапшырып такташ керек. Бизге кайрылсын. Айтып кетебиз, ошол областтык ооруканасында биздин поликлиникабыз бар. Ошол жерде специалисттердин баардыгы турушат. Келип кайрылса, биз кеңешибизди беребиз. Сынык жараат дарыгерине кайрылыш керек, э? Сынык жараат ревматолог дарыгерине, эндокринолог дарыгерине кайрылса болот. Гематолог, кан оорулары боюнча специалист врачтарыбыз да турат. Ал жака кайрылса болот. Бизде комплексный осмотр болот. Ошол жерде кайрылган болсо, бүт врачтар, дарыгерлер көзөмөлдөн өткөрүшөт. Жакшы, кээ бирлер айтат го, мисалы, атасы, апасы көп тердейт эле, ошон үчүн баласы да көп тердейт деп коет. Бул тердегендеги оору же болбосо ушундай укумдан тукумга өтүп турабы бул нерсе? Укумдан тукумга деле өтөт тердегенчи. Анан бул тердегендин эң себеби негизги. Мисалы, каны аз болсо да аябай тердей берет. Анан кийин нервный системасы жука болсо, булар көбүрөөк тердейт да. Ошондой оорусу жок болсо делечи. Жакшы. Кийинки суроо мындай: саламатсыздарбы дейт. Мен боюм кыска дейт. Анан балдар шылдыңдай берет дейт. Сага кальций жетишпейт деп. Анан эчкинин сүтүнөн дагы кальций алса болобу деген суроо калтырыптыр да. Бойдун өспөй калышы дагы кальцийден көз карандыбы? Көз каранды. Анын биринчи такташ керек. Анын укумдан тукумга берилүүчү гендер болот. Анын чоң элер может бою кичине болгондор, бою кыска болгондор. Аны такташ керек. Экинчиден, анализдерди сактай турган анализдер бар. Кальций, фосфордун кандын уровенинде, кандын составында минерал заттарын текшериш керек. Бир катар көзөмөлдөн өтүп, анан кеңешибизди беребиз. Анын үчүн бизге кайрылыш керек. Эчкинин сүтү дейт. Кальций. Эчкинин сүтүн ичсе болот, жакшы. Эчкинин сүтү кальций көп болот. Канча өлчөмдө ичиш керек? Муну деле мисалы балдарга көп беришет да, мен билгенденчи. Балдарга бул эненин сүтүнө жакыныраак экен деген элде ушундай сөз бар да, эл арасында. Анан балдарга көп берет да. Бул балдардын мисалы 1 жашка толо элек балдарга бооруна зыян келип калбайбы деген да суроо калат. Эчкинин сүтү эненин сүтүнө жакын да, составы боюнчачы.
Ошон үчүн көп энени эмчегин эмбей кылган балдарга ошо эчкинин сүтү берилет. Аны биринчи жашына жараша берилет болчу. Биринчи эле жаңы төрөлгөн балага ошо сельный молоко деп коет, эчкиникин. Ону сельный молокону бербейт, суу кошуп, азайтып, өзү граммы болот. Мисалы үчүн жашына жараша өлчөмү болот, ошентип берилет. Аны врачтар айтат онучу. Ону өлчөмсүз эле, эсепсиз эле бериле бербейт да. Сүт делечи. Жогоруда остеопороз боюнча суроо калтырган 53 жаштагы эже дагы суроо калтырыптыр. Мага дейт, сүт азыктары жакпайт дейт. Аны ичсем эле бөйрөгүм ооругансып, ушундай боло берем дейт, ыңгайсыз боло берем дейт. Мага башка азыктарды сунуштаңыздарчы, кальций көп деген суроо калтырды да. Кальций көп азыктар сүттөн башка эт жесе болот, сухофрукты деп коебуз, мисте, бадам, ушул продуктыларда дагы кальций көп кездешет. Ушулардан рекомендация бере алабыз. Анан мөмө жемиш, жашылчаларды көбүрөөк колдонуш керек. Жакшы, анан эске алыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бул азыктарды жегенде сиздер жогоруда айткан кофе, газдалган суусундук, анан кара чай ичпеңиздер, чайды ичпей эле койгон дурус десек болот да. Саламатсыздарбы? Сөөк сынгандан кийин дейт, калыбына келиш үчүн биз кандай азыктарды жегенибиз жакшы, анан кандай витаминдерди сунуштайт элеңиз деген суроо калтырды да. Бая эжем айтып өткөндөй, адамга бир сутканын ичинде 1000 миллиграмм кальций заты керек. Сөөк калыптаныш үчүн. Анын ордун басыш үчүн 1000 миллиграмм кальций организмге түшүш үчүн, мисалга алсак, быштакты 1 килограммдан ашык жеш керек. Аны адам бир жегенде 1 килограмм жей албайт. Ошон үчүн биз рекомендация берет элек, даяр түрүндө кальций жана фосфор искусственный жол менен, дары-дармектер менен алса болот, ордун толуктаса болот. 1 суткалык норманы толуктаса болот. Ошондо гана организм өзүнө керектүү заттарын кабыл алып, остеопороз оорусуна чалдыкпай, организм жакшы жүргөнгө өбөлгө түзүлөт. Биз эч жерибиз оорубай эле жакшы жүрөбүз да. Анан биз деле бүгүнкү күндө күнүгө 1 килограмм быштак жебейбиз. Эмне кылышыбыз керек анда? Биз деле кошумча кальций ичип турганыбыз зыян болбойбу? Же тескери таасирин берип калышы мүмкүнбү эгерде кошумча кальций ичсек? Мисалы кальций жакшы организмде эмеси өлчөмү жакшы болуш үчүн кыймыл күчтүү болуш керек да. Но жашы өткөндөн кийин эмне кальций аз болуп атат, канга түшпөй атат. Себеби кыймыл аз да. Канчалык көп кыймылдаса, кальций канга ошончолук көп түшөт да, организмде камсыздоосу жакшы болот да. Ошон үчүн жаш кезде кальций анча таблетка түрүндө ичпей эле койгон болот. Себеби булар этти көп жейт жаштар, тукум, ушуларды жейт, сухофруктуну көп жейт, кыймылы көп. Буларда кальций достаточный да. Если белгиси болбосо, кальцийди таблетка түрүндө жебей эле койсо болот жаш кезде. Жакшы кеңеш айттыңыз, негизинен кыймылдап турса дагы. Кыймылдаса да кальций организмге керектүү өлчөмдө келип турат. Ошон үчүн жаштары өткөндөр көп кыймылдаш керек да. Жаштар деле көп кыймылдап койгондур. Себеп дегенде азыр бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр жаштар кыймылдабаса деле боло берет экен деп, өзү негизи азыр аз кыймылдап калдык дегенде. Ошондой. Жакшы, саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Мен 8 айлык кош бойлуумун дейт. Анан дарыгердин айткан дары-дармектерин ичип дейт. Дайыма ошолордун көзөмөлүндө жүрөм дейт. Ошентсе дагы дейт, азуу тиштерим эмнегедир укаланып түшүп атат дейт. Эмне кылышым керек? Кальций ичиш керек. Кальций жазылат баргачы. Кош бойлуу аялдарга көбүнчө биз кальций дарыларын сунуштайбыз. Себеби дегенде кош бойлуу аялда баланы өстүрүш үчүн организмден, энеден табигый түрдө эненин канынан балага кальцийлер өтөт. Ошонун эсебинен организмде, кош бойлуу аялдын организминде кальций азаят. Ошону кеткен кальцийди жоготкон кош бойлуу аял баласына өткөндөн кийин анын ордун толукташ үчүн дары түрүндө кальцийди ичиш керек. Биз ошону сунуштайт элек. Себеби кош бойлуу убакта канчалык алдын ала алып жетиштүү минералдарды кабыл ала турган болсо, бала ошончо ден соолугу чың,
салмагы жетиштүү, жакшы бала төрөлөт. Демек, өзүнүн дарыгерине кайрылып, анан сөзсүз түрдө эгерде кальцийди иче бер деген болсо, кош бойлуулуктун канча ичиш керек дозаны? Канча ичиш керек. Ошого карап туруп анан кальций колдонуш керек. Кош бойлууларга көбүн эсе кайсыл кальцийни сунуштайсыздар деген суроо калтырыптыр да. Мисалы сиздер дарыгерсиздер да, бул нерсени дайыма пайдаланып, элдерден мисалы өзүңүздөрдүн бейтап кандайдыр результат алып атканын билип турасыздар дегендей тили көрүүчүлөргө кеңеш катары айтсаңыздар. Азыр эми кальций дитринекамет и кальцемин жазып атабыз азырчы. Ошо дозасы жакшы да. Ошо берип атабыз. Саламатсыздарбы? Менин балам 1,5 жашта дейт. Анан арык, тамакты жакшы эле жейт, бирок арык дейт, салмагы аз дейт. Эмне кылышыбыз керек деген суроо калтырыптыр да. Веси жетпейт арык болот да, балачы мышечный масса эме жетишпейт экен да. Ошону анализдеп көрүш керек. Кан аздыр, может быть. Кан аз болгондо дагы вести жакшы кошпойт да. Ага железа сапталынат да, бир эле кальций эмесчи. Ошон үчүн анализин тапшырып, гемоглобингечи. Каны аз болсо, кошумча витамин, кошумча железа да жеш керек да. Жакшы. Негизинен мынау суроолорго караганда көпчүлүгү мага кальций жетишпейт окшойт деп ойлоп калат. Негедир тишим сынып атат, эмнегедир мен тырнактарым башкача болуп кетти деген ушундай өздөрүнүн мындай божомол суроолору пайда болот да. Бул учурда айтсаңыздар, чындыгында организмге кальций жетишпегендигин так аныкташ үчүн кандай анализдер тапшырыш керек? Кан тапшырат да. Кальцийге. Кандын анализинде баягы айтып кеткендей эле минерал заттардын кальцийге, фосфорго анализ тапшырыш керек. Ошон нормадан төмөн болсо биз дары-дармектерди жазабыз. Кальций анализ кылынат канданчы. Кандан и сывороткадан кальцийдин нормасы бар, ошондо мисалы кровто 2,5-дан 3 миллиграммга чейин кальций болот. Сывороткада 11ге чейин болот. Ошону аныктап анан жетишпесе кальций беребиз. Может, железа жетишпейт. Железа жетпесе железа беребиз. Жакшы. Аны без эле неме бере бербейбиз да. Мирса атайым, жогоруда айтып өттүңүз да, негизинен көп кыймылдуу болгондо дагы кальций иштеп чыгат организмден. Анан жаш улгайганда, менин угушума караганда, сырттан кальций берип туруш керек деп угуп калам да. Кальций ичип туруш керек депчи. Ошол боюнча айтсаңыз, кайсыл курактан баштап ичкен дурус? Кальцийди өзү аялдарга көбүнчө климакс возрастка келгенде кальцийди обязательно ичип башташ керек. Себеби кальций ошол мезгилде көбүрөөк организмге талап болот да. 45 жаштан кийин аялдар кальцийди ичип туруш керек. Себеби менопауза деп менструальный цикл токтойт дагы. Анан кийин кальций организмге көп керек болот. Ошондо кальцийди таблетка түрүндө ичип турса, жана муундарым ооруп атат, анан кийин уйкум качып атат, чачым түшүп атат дейт го, ошолор азаят да. Бизге көбүнчө кайрылышат ошентип, ошондо биз жазып беребиз. Пайдасы бар да. Жакшы, бул жерде мындай суроо келиптир, ушуга байланыштуу эле. Толуктап кетсеңиз, саламатсыздарбы, чачым аябай түшүп атат дейт, аны көбөйтүш үчүн эмне кылышым керек? Ошол эле учурда жаш балага да суроо келиптир, жогоруда 1,5 жаш толуктап жөнөттүр. Чачы аябай аз депчи. Чачы аз болсо, каны аздыктан чачы аз, и кальций жетишпегендиктен чачы суюк да. Ошого бир эле кальций жакшы сиңбеш үчүн балдарга көбүнчө витамин D берилет да. Ошон үчүн витамин D'ны да бериш керек. Себеби витамин D жетишерлик болгондо, анан күндүн нурун жакшы алганда кальций жакшы усвайт этет, витамин D дагычы. Ошон үчүн балдарга ушу жаңы төрөлгөндө эле баш жагын күнгө койбой, денеси күн тийип турсун деп айтабыз да. Что күндүн нуру эметип, кальций жакшыраак неме, витамин D келип, кальций жакшы организмге сиңимдүү болсун депчи. Ошон үчүн муну ошо жетишерлик эмес да. Кальций дагы, эме дагы. Жакшы, мен кант диабети менен ооруйм дейт. Кальций жетишпестигинен дагы адам арык болобу? Аябай арыкмын дейт. Кантип өзүм салмагымды толуктасам болот дейт. Кантип толушум керек деген суроо калтырыптыр да. Бул эже кант диабети менен ооруйт экен, ал эндокринологдун сунушунан кийин бизге кайрылыш керек. Биз эндокринологдун сунушунан кийин биз өзүбүз көрүп, тийиштүү анализдерди жазып текшерип, анан кеңешибизди бере алабыз. Саламатсыздарбы? Элдик дарыгерлердин дарылары менен дагы организмде кальцийни толуктаса болобу деген суроо калтырыптыр.
Эми бул деген бул элдик дарыгерлер жана биологически активный вещество деп БАД деп чыгып атат го, башка бул элдик медицина деле эмес. Ошол деле жардам берет да. Если организми действительно жакшы эле болуп, анан кальций бир аз жетишсиз болсо, колдонсо жардам берет кадимгидей эле. Себеби алар деле чөптөн жасалат, жардам берет. Чындыгында бүгүнкү күндө кальцийдин түрү көп. Жогоруда айткандай БАДтарда, БАДтарда дагы бүгүнкү күндө аябай популярдуу болуп, кальцийди көп сунушташат. Балдарга көп сунуштап атат. Анан бул жерде мен угуп калдым да, негизинен ошол сунуштап атканда бунда натуралдуу 100% организмге сиңимдүү кальций деп айтып калышат да. Сиздер дарыгер катары оюңуздарды уксак. Сиз айткандай эле кальций заттары өтө көп Кыргызстанда. Ар кандай фирмалар чыгарышат. Мунун ар бир адамга өзгөчөлүгү бар да. Мисалы, бир суткада адам баласына 1000 миллиграмм кальций керек болгон болсо, анын биз эсептеп чыгарып туруп, адамга ал остеопороз оорусуна чалдыгып калган болсо, биз лечебная доза, форте деген доза, двойная доза деген бар. Эки эсе көп бериле турган дозалары бар. Ошо дарылардан кеңеш беребиз, дарыларды алууга. Профилактикалык доза деп коет. Алдын ала оорубаш үчүн, остеопорозго чалдыкпаш үчүн бир суткада 500 миллиграмм, же болбосо 700-800 миллиграмм талап кыла турган болсо, биз ошол профилактикалык доза түрүндө ошол кальций препараттарын сунуштайбыз. Жакшы. Саламатсыздарбы? Адам баласынын салмагы көп болсо дагы организмде кальций төмөндөп кетеби деген суроо калтырат. Төмөндөп кетет. Себеби кыймыл аз да. Кыймыл аз болгондо кальций деген сиңимдүүлүгү өтө начардайт да. Ошон үчүн кыймыл көп болсо, ол семиз болбойт да. Кыймыл аз, кальций жетишсиз. Ошо остеопорозго көбүнчө салмактуулар тез чалдыгат да. Жакшы. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Менин жашым 34-тө. Көп басып, көп жумуш кылганда, анан тиземден ылдый жагы оорутат дейт. Эмне себептен сөөктөрүм оорутат дейт. Бул да кальцийдин жетишпестиги? Аны биринчиден бизге кайрылыш керек. Биз тактап туруп, анан ошого жараша кеңешибизди беребиз. Себеби көрбөй туруп, алдын ала бир нерсе деш кыйын. Оорулууну биз көрүшүбүз керек. Анан өтө эле көп жүгүрүп нагрузка берип аткан болсо, нагрузканы азайтыш керек. Себеби нагрузка кыймыл аракет көп болуп, өтө көп ашыкча кыймыл аракет болсо дагы адам баласына зыяны тиет. Демек, көп чуркап баскандагы бул сөзсүз түрдө сөөктөргө зыян тиет экен да. Жакшы. Жогоруда остеопороз деп атабыз. Мына ушул остеопороз оорусу жөнүндө дагы маалымат берип өтсөңүз. Остеопороз оорусу бул сөөк системасында кальций, фосфор заттар, минерал заттарынын азайып кетишинин эсебинен сөөк борпоң болуп, сынганга өбөлгө түзүлүп калат дагы. Кыймыл аракетте же болбосо болбос катуу кыймыл аракеттин эсебинен сөөктөр сынып калышы мүмкүн. Мындай учурларда көпчүлүк ар бир статистика таянып көрсөтсөк, ар бир Кыргызстанда ар бир 3-чү аял жана ар бир 5-чи эркек ушул остеопороз оорусуна чалдыгып келет. Азыркы учурда остеопороз менен ооруп, кайрылып, буттары, колдору сынып кайрылгандар өтө көп кездешип атат бизде. Бунун себептери биринчиден возрасттын, адам баласынын жашы 50 жаштан 60 жаштан жогору кальций ичиш керек деп айтып атпайбызбы? Ошол ичпей жүрүп, өзүн карабаган адамдар ошол остеопороз оорусуна чалдыгып, ушундай сөөктөрү сынып бизге кайрылышат көбүнчө. Bunun aldın alış üçün biz aytıp ketkendey эле тамактанууну жакшы тамактаныш керек. Анан бул жерде эске ала турган жерибиз күндүн нуруна биз көп чыгышыбыз керек. Себеби күндүн нурунан лучи дорно деген күндүн нурунун түрү бар. Ошол лучи дорно адамдын терисине тийгенден кийин организмде, адамдын терисинде витамин D деген зат пайда болот дагы. Ал витамин D заты организмге түшүп аткан, тамак аш менен түшүп аткан, ичегилерге түшүп аткан заттар
оңой сіңеді, жана жардам берет. Эгер бул зат, витамин D заты организмде жок болуп, адам баласына зыян жок болсо, адам баласына зыян келет. Себеби дегенде биз айтып аткан баягы фосфор, кальцийдин сиңимдүүлүгү жана башка заттардын сиңимдүүлүгү начарлайт. Төмөндөп кетет. Төмөндөп кетет. Жакшы, анан хрусталик сөөк деп угуп калабыз да. Бул кандайча пайда болуп калат негизинен? Апасында же болбосо атасында кальцийдин аздыгынан улам ушундай болобу? Же дагы бир башка себептер бар? Остеопороз оорусу бул уруктан берилет, себеби ата-энеси кош бойлуу мезгилде, энеси кош бойлуу мезгилде остеопороз менен жабыркаган болсо, баласы дагы остеопороз оорусуна чалдыгып калышы мүмкүн. Баласында, жаш балдарда буну биз рахит оорусу деп айтабыз. Төрөлгөндө эле ушундай Төрөлгөндө. Ушундай болушу мүмкүн. Бирок аны алдын ала алыш керек. Жаш балдарда көбүнчө рахит оорусунун белгилери шаш түшөт, тиштин чыгуусу кечигет. Бала өтө уйкусу келбей, көп ыйлайт. Аппетити жок болот, эмчегенбейт. Ушундай симптомдор пайда болот. Жакшы, сиздерге кантип байланышсак болот? Кеңеш сурайлы дедигилер. Кандай байланышта болот? Азыр көптөгөн суроолорго жооп берилбей калды да. Кандай байланышат сизге? Биз Ош областтык ооруканада биздин поликлиникабыз бар. Поликлиникада бүт специалисттердин бардыгы отурушат. Саат 8-ден 2-ге чейин кабыл болот. Ошо 8-ден 2-ге чейин кайрылса, биз кеңештерибизди берип, ар кандай анализдерге сунушташыбыз мүмкүн, ар кандай дары-дармектер жазышыбыз мүмкүн. Кайрылсын. Эштеп атайын. ХБКдагы поликлиникадамын. Ошол жерде кайрылса болот, мени табат. Ошо Манасатта кичи районунда, Манасатта кичи район. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Эрсалат Абдилашимова, Ош шаардык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун 7-филиалынын үй-бүлөлүк дарыгери жана ошондой эле Нурлан Маккамбаев, Ош областаралык бириккен клиникалык ооруканасынын сынык жараат бөлүмүнүн дарыгери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Жакшы маалыматтарды бердиңиздер. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.